балдардын демейки суроолоруна жооп алып бергенге аракет кылабыз. Нурзада Нурбаева деген биздин психолог бар. Мен оң жагымдагы Аида, сол жагымда Саида. Кана кимиң кандай суроо бересиңер Нурзада эжеңерге? Тарбиялаш керекти или жокпу? Если я не смогла сделать уроки, тогда если дам маме, она меня наругает или нет? Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Сиздер менен мен Нурзада Нурбаева, психолог. Бул дагы жакшы суроо болуптур. Мен ойногум келет, бирок буга ата-энем каршы деген. Бул канчалык туура же болбосо канчалык туура эмес? Негизи балдардын жашоосу бул балдар жашоону оюн аркылуу таанышат. Балдар жашоону ата-эне аркылуу мындай алар үчүн жашоо бул оюн сыяктуу. Алардын деңгээли ошол да, кичинекей жашында. Тескерисинче аларга мүмкүн болушунча жашоону баягы бизде жашоо эмне сага оюнчук беле деп урушабыз го. Бул аябай туура эмес бир кайрылуу бир сөз да. Себеби тескерисинче балага мүмкүн болушунча жашоону бул жеңил нерсе деп балага преподносить этсек, жашоону жеңил нерсе катары балага таанытсак, балага ошончолук жеңил болот да. Көп нерсени мисалы биз үчүн аябай көйгөйлүү сезилген маселелер балдар үчүн жеңил эле нерсе сезилип, ал нерсеге чечимдерди оңой эле таап коюшу мүмкүн. Ошондуктан тескерисинче мүмкүн болушунча балдар менен көп ойноп, оюн аркылуу сиз балага бир нерсени үйрөткөнүңүздө, оюн аркылуу сиз балага бир нерсени түшүндүргөнүңүздө, бул жөнөкөй түшүндүрмөдөн дагы да эффективдүү болот, дагы да таасирдүү болот. Ошондуктан тескерисинче мүмкүн болушунча балдар менен көп ойноңуздар. Үйдө дагы баланын ойногону үчүн шарттарды түзүп берген аракет кылыңыз. Өзүңүз кошо ойносоңуз дагы да жакшы болот. Эгер ойногону убактыңыз тар болуп же мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда сөзсүз түрдө достору менен, кошунанын балдары менен мүмкүн болушунча ойногону жөнөтүүдөн мындай качпаңыз да. Себеби эгерде ал жак мисалы кооптуу боло турган болсо же болбосо ойной турган адамдар ишеничтүү болбосо, анда ал башка маселе. Аны сөзсүз түрдө өзүнчө